Анда мисебиз эфирибизди андан ары улайбыз. Бүгүн бизде конокто Атлант түзөөчү Адис. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кутман менен менен. Матаңыз менен. Эмне биринчи суроодан баштайлы. Бул Атлант деген өзү эмне? Атлант дарылоосу кандай жол менен ишке ашат? Атлант деген бул моюндун биринчи омурткасы, бул медициналык аталышы Атлант. Атлант түздөө процедурасы бул атайын аппараттын жардамы менен ишке ашат. Атлантты түзөөдө бир эле ошо Атлантты түзөө процедурасы эмес, ага кошумча дарылоо массажы, дарылоочу көнүгүүлөр кошулуп жасалат. Ошол менен бирде комплекстүү лечение менен бул организмдеги көп оорулардын астын алсак болот, ошондой эле оорудан айыгууга болот. Бул ошол омурка аркылуу да айтып атасыз. Бул ошо Атлант эгерде мындай кыйшайып же туура эмес болуп калса, бул кандай омуртканын жалпы мындай башка ооруларга алып келеби же? Бул Атлант омурткасынын кыйшаюусу, ордунан жылып калышы бул тулкуу бойдогу өзгөрүүгө алып келет. Бул биринчиден. Экинчиден кан айлануунун начарлыгы. Кан айлануу начар болгон убакта биздин организмибиз көп ооруларга дуушар болушу мүмкүн. Мисалы, кан айлануунун дайыма начарлыгы бул биринчи эле уйкусуздукка алып келиши мүмкүн. Көздүн көрүүсү начарлашы мүмкүн, кулактагы шум, баштагы өнөкөт оорулар, кан басымдын өйдө көтөрүлүшү же болбосо кан басымдын түшүп кетиши. Ошондой эле омуртка аралык грыжага, протрузия, остеохондроз оорусу. Бул өспүрүмдөрдө көбүрөөк кездешип аткан бул сколиоз оорусу. Ошондой эле муундардын ооруларын алып келиши мүмкүн. Ошондой эле Атлант омурткасы ордунан жылып кеткен учурда бул жаман оорулар да пайда болот. Мунун бири эпилепсия оорусу, башка дайыма кан айлануунун начарлыгы. Ушундай эпилепсияга, инсульт, ушул ооруга алып келиши мүмкүн. Анда эмесе, ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, экран алдындагы 0775 74 09 90 номерине WhatsApp аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми Адистин жеке өзүнө кайрылам десеңиз 0553 90 75 69 номерине кайрылсаңыз болот. Дагы бир суроо, бул ошо остеохондроз деп калдыңыз. Азыркы учурда бул өспүрүм курактагылар жана жашы өтүп калган адамдар деги эле жалпы адамдардын баары остеохондроз менен көбүнчөсү ооруп келет. Бул кандай айыктыруучу, оңой айыга турган оорубу же бул көпкө чейин боло береби? Туура айтып атасыз. Азыр жаш курактан баштап эле улгайган адамдарга чейин бул остеохондроз оорусун көп кездештиребиз. Бирок бул остеохондроз оорусу бир же эки күндө пайда болгон оору эмес. Бул көп убакыт кан айлануунун начарлыгы, дисктердеги өзгөрүүлөр, ошондой эле биздин организмибизге сиңбей калган, зат алмашуунун начарлыгынан сиңбей калган оор минералдардын негизинде бул остеохондроз оорусу пайда болот. Бул оорунун пайда болгондон кийин бул ооруну толук айыктыруу бул көп убакытты талап кылат. Биз Атлантты түздөө менен ушул ооруну козгогон, ушул оорунун себебин жок кылабыз. Андан кийин хондроз оорусуна чалдыккандардын көбү бул булчуңдарындагы гипертонуска же болбосо гипотонуска туш болушат. Ошондой эле булчуңдарды бошотуу максатында, кан айланууну жакшыртуу максатында бул атайын дарылоо массажы жасалат. Ошондой эле омуртка аралык дискти калыбына келтирүү үчүн дарылоочу көнүгүүнү сөзсүз жасаш керек. Дарылоочу көнүгүү. Ал кимге мындай орусча айтканда побочный эффекти же болбосо противопоказаны дейт го. Ал кимге мындай болбойт, ал массаж же болбосо көнүгүү? Жаш кураган. Бул кан басымы жогору учурда, мисалы кан басымы өйдө көтөрүлүп турган учурда массажды жасоого болбойт. Себеби бул булчуңдарды бошотуу менен кан басымын дагы көтөрүп коюшубуз мүмкүн. Дарылоо көнүгүүлөрү дагы ошол кан басымы жогору адамдарга, кан басым көтөрүлгөн учурда баш айлануу болсо, ушул учурда ал көнүгүүлөрдү жасаганга болбойт. Массаж жасоодо дагы, Атлантты түздөөдө дагы, ошо дарылоо көнүгүүлөрүн жасоодо да сөзсүз түрдө кан басымды текшерип алып, бейтаптын абалына жараша, ошонун оорусуна жараша, булчуңунун абалына жараша гана жасаш керек. Бул үйдөн мисалы өз алдынча дарылоо деп коелу. Мисалы ата-энебизге, биз деле апабызга массаж жасап берип калабыз. Бул кандай терс таасирин тийгизбейби? Массаждын терс таасирлери бар. Ошондой эле жана сиздерге айтып кеткендей, кан басымдын өйдө болушу, туура эмес болуп калса, туура эмес болуп калса, денедеги ачык жаракаттар болуп калса,
же болбосо бир үйдөн бир мануалдык массажды жасасак, булардын терс таасири сөзсүз тиет. Ошондуктан ар бир жумушту өзүнүн билген адиси, ошондой эле бейтаптын абалына жакшы көңүл буруп туруп анан жасаш керек. Канча жаш курактан баштап жаш балдар же болбосо ошол бардык эле адамдар негизи ошол атлант дарылоочу массаж, атлант дарылоосу гана барса болот? Бул жаш курагы атлантты канчалык жаш убагында түзөтсө, ошончолук организмге жакшы таасирин тийгизет. Мисалы, атлант омурткасынын кыйшайып калса, ал көп убакыт ошондой абалда жүрө бергенде, бул чогулуп жана оорулар чогулуп келет. Мисалы, биз жаш куракта көбүнчө баш ооруп атат, уйкум начар, же болбосо нерв системасында бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, жана тынчсыздануу, бир нерсеге кыжырлануу, ушундай нерселер болушу мүмкүн. Ага көз чумуп, анын баарына көңүл бурбай жүрө бергенде, бул улам жаш курак өйдөлөгөн сайын андан оорураак ооруларга өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн бардык лечениянын бардык түрүн, деги эле атлант эмес, бул канчалык ооруну билген убактан баштап, өз учурунда оорунун белгилери байкалган убактан баштап эле дарылаганы туура деп ойлойм. Биринчи эмелеричи, белгилери кандай болот? Атланттын жылып калган биринчи белгилери бул кичинекей өспүрүм куракта ошо внутричерепное давление деп азыр көбүнчө ушундай внутричерепное давление чалдыккан өспүрүмдөр көп. Бул сколиоз, омуртка тутумундагы кыйшаюулар, дагы бир белги кулактагы шумдун пайда болушу, ошо кичинекей курагынан эле денедеги өзгөрүүнү байкап калабыз. Мисалы, булчуңдардын тырышуусу, бул майтамандуулук, вальгус, ушул сыяктуу белгилер башталган учурда эле оорунун симптомдору менен эмес, бул ооруну пайда кылган бул себеби менен күрөшүп башташ керек. Бизде бул жерде көрүүчүлөрдөн келген СМС билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы, менин жашым 42-де, өзүм мугалиммин, позвоночный остеохондроз деди эле, сол колум көтөрүлбөй калып жатат, кан басымым аябай ылдый дейт. Эмне кылсам болот дейт. Бул бейтаптын өзүн көрүшүбүз керек. Эмне үчүн кан басымы ылдый, сол кол эмне үчүн көтөрүлбөй калышы мүмкүн. Кээ бир убакта ошо колдун көтөрүлүшүнө жооп бере турган нервтер кызылышы мүмкүн. Кээ бир убакта муундардын өзүнүн оорусу болушу мүмкүн. Ошондуктан бейтаптын өзүн көрүп туруп, анан ага кайсы леченияны кылганга болот, кайсыл нерсе болбойт, ошого жараша айтылат. Эгер остеохондростон кан басымы ылдыйлап атса, остеохондростон ошо кол көтөрүлбөй жатса, же болбосо кээде болушу мүмкүн, булчуңдардын тырышып калуусу эле бул ушундай ооруларды пайда кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн бейтаптын тапшырган анализдерине, мисалы МРТ снимогу болсо, ошо менен бизге консультацияга келсе, ошол боюнча анан кеңеш бере алабыз. Дагы бир суроо экен. Деги эле остеохондроздон уйку качабы дейт, башым ооруйт ар дайым дейт. Баштын дайыма оорусу бул мээге жакшы кан барбагандыктан кабар берет. Мээге жакшы кан айлануу жакшы болбосо, бул кислород менен да аз камсыз болот. Ошондо уйку качышы мүмкүн. Кээ бир адамдарда болот, дайыма уйкусу келип, алсыроо, чарчоо сезиле баштайт. Бул остеохондроздун биринчи белгилери болуп саналат. Биринчи белгилери. Анан кийин ошо остеохондроз менен ооруган адамдар бир аз оорусу өчүп кеткенде, бел жагында шишик пайда болот го мындайчы. Адамдар бүкүрөйгөн сыяктуу болуп баштайт да. Бул уже өчүшкөн стадиясы болуп калат да. Остеохондроз менен ооруган адамдын деле ошондой бүкүрөйүү пайда болушу мүмкүн. Бул медицинада кифоз деп коет. Көкүрөк омуртканын артты карай кыйшаюусу, бүкүрлүк, кыргызча айтканда. Бул сөзсүз эле остеохондрозго чалдыккан адам эмес. Туура эмес отуруу, булчуңдардын алсыздыгы, дайыма отуруп иштөө, ошонун бардыгы эле ушундай бүкүрлүк алып барышы мүмкүн. Анан кийин остеохондроз менен ооруган адамдар ошол бүкүрөйгөн жеринде туз чогулуп калат дейт да. Ошол канчалык деңгээлде экен? Ошо туз чогулган үчүн бүкүрөй баштайт депчи? Биздин түшүнүгүбүздө ушундай, денебизге туз уюп калды, ачышып ооруп атат, уюу ооруп атат дейбиз. Негизи эле бул бир эле туз эмес, зат алмашуунун начарлыгы көптөгөн оор минералдардын ушул дисктерге, омуртка аралык кемирчек ткандарга отурукташып калат. Бул ошондуктан ачышып, уюп ооруу, баштын андан өтүшүп барып баштын оорусуна алып келиши мүмкүн. Бул бир эле туз эмес. Зат алмашуу начарлаганда организмдеги бул көптөгөн оор минералдар ошол тарапка отурукташып калат. Бул жерде дагы суроо бар экен. Погода бузулганда сөөктөрүм ооруйт дейт. Остеохондроздун таасириби деп
суроо бериңиздер. Остеохондроз дагы бул мезгил менен байланыштуу өзүнүн белгилерин берет, бирок муундардын оорусу эгерде ревматизм же болбосо артрит ушундай оору болсо, муундар аралык оорулар болсо, ал дагы остеохондрозу жок эле погода алмашкан убакта кармашы мүмкүн. Дайыр СМС билдирүү. Саламатсыздарбы? Аябай пайдалуу эфир болуп жатат. Рахмат. Сколиозго деле тиешеси бар болушу мүмкүнбү дейт. Атланттын ордунан жылып калуусу бул сколиозго түздөн түз тиешеси бар. Атлант омурткасы жылып калганда, мисалы булчуңдардын абалына жараша, организмдеги биздин иммунитетибизге жараша, өзүбүздүн жашоо образыбызга жараша сколиоздун жеңил же оор түрүнө чалдыгышыбыз мүмкүн. Мисалы, дайыма кыймылда болгон адамдар, булчуңу аябай жакшы абалда болгон адамдар сколиоздун бул жеңил түрүнө чалдыгышат. Аны көбүбүз байкабай да калабыз. Ал эми булчуңдардын алсыздыгы, D витамининин жетишсиздиги, аз тамактануу, мисалы туура эмес тамактануу, аз кандуулук, кыймыл аракеттин аздыгы бул сколиоздун оор түрүнө алып барган нерсе. Бул түздөн түз атлант омурткасы менен тиешеси бар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул жерде Instagram баракчасында сураптыр. Instagram баракчасы Атлант Бишкек деп издесеңиздер турат, жана экран алдындагы номерлерге да кайрылсаңыз болот. Жана адистин өзү менен кеңешип, баарлашып сүйлөшөм десеңиздер 0553 90 75 69 номерине кайрылсаңыздар болот. Бул жерде дагы суроо бар экен. Адрес кандай деп сураган экен. Бишкек шаары, Үмөталиев 124 көчөсү, Атлант ден соолук борбору. Анан кийин жашы 50 жаш курактан кырынан ашкандан кийин аталар, апалар көбүнчө белим ооруп атат. Мен ушул белимде остеохондроз пайда болуп калыптыр. Бир аз элен кийип койсом белим ооруп калды деп айтышат да. Бул остеохондроз болушу мүмкүнбү? Бул же болбосо сиз айткандай эле кан айлануунун начарлыгыбы? Бул кайсы куракта болбосун, остеохондроз бул моюн омурткада, көкүрөктө, бел омурткада кездеше берет. Бирок белдин ооруп калуусу бир эле остеохондроз менен байланыштуу эмес. Бул остеохондроздон кийин протрузия болушу мүмкүн, же болбосо грыжанын белгилери болушу мүмкүн. Ошондой эле булчуңдардын алсыздыгы да болушу мүмкүн. Көбүнчө биз жаш куракта оорулардын көп белгилерине көңүл бурбай жүрө бергендиктен, ошо 40 жаш, 50 жашка барганда оору күчөп кеткен убакта гана дарыланып баштайбыз. Мен бардык көрүүчүлөргө кайрылып кетмекчимин, ооруну дарылоого караганда бул астын алган оңоюраак. Жаш курактан оорунун белгилери жаңыдан билинип баштаганда эле эң эле бизге пайдалуу үй шартында да жасаганга болгон бул дарылоо көнүгүүлөрүн жасап туруш керек. Дайыма дарыгерлерден бул консультация алып туруш керек. Ошондой эле профилактикалык негизде, алдын алуу негизинде дарыланып турганы бул туура деп ойлойм. Анан кийин окуучуларга, студенттерге жана мындай кичинекей балдарга сунуш же болбосо кеңеш катары болсун. Алар мектепте отурган кезде кыйшайып болуп отурушат, же болбосо кеминде бир 3-4 китеп көтөрүп барышат да. Алар бир 3-4-5 килограмм болушу мүмкүн да китептерчи. Анан кийин анда деле мындай бел кыйшайып, адам мындай чоңойгон сайын бир бели бир жагына ооп баштайт да адамдарчы. Бул дагы мындай нерсе болбош үчүн эмне кылыш керек? Бул сиз айтып аткан бул сколиоз жана ошондой эле кифоз жөнүндө айтып атасыз. Омуртка тутумунун бир тараптуу кыйшаюусу же болбосо омуртка тутумунун көкүрөк бөлүгү артка чыгып калуусу жөнүндө айтып атасыз. Туура нерсе бул негизи ушундай болбош үчүн, ошондой өспүрүм курактагы балдар сколиозго же болбосо кифозго чалдыкпаш үчүн мектепте же болбосо үйдө ошол эле көнүгүүлөр жасап, булчуңдарды чыңдап, биз ата-энелерде өзүбүз үйрөтүшүбүз керек. Туура отурганга, тулку бойду туура алып жүргөнгө, эгерде ага карабай эле денеде ушундай өзгөрүү пайда болуп атса, сөзсүз адиске кайрылуу керек. Бул жерде дагы СМС билдирүү бар экен. Мен сколиозум бар, грыжам да бар, бала эмгизем, азыр оңдотсом болобу дейт. Бизге консультацияга келсе болот. Атлант омурткасы бардык эле ооруларга жардам бере бербейт. Мисалы, белдин оорусу же грыжа эле бар, бирок дагы бир инфекция козгогон, дагы бир өнөкөт оорулары болушу мүмкүн. Анан бала эмгизген куракта негизи атлантты түздөөнүн эч кандай каршы көрсөтмөсү жок, бирок ар бир бейтаптын абалына жараша каршы көрсөтмө болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө консультацияга келиш керек. Мойнумдагы омуртканы оңдотсом, белимдеги грыжага жардам береби? Бир эле жолу түзөтөмбү
көбүнбү же канча күн курс кыласыңар дейт. Атлантты түздөгөн бул бир же бир нече жолу түзөшүбүз мүмкүн. Бул дагы бейтаптын абалынан көз каранды. Мисалы биз Атлантты түзөткөнгө келген бейтапты 1 жыл бою көзөмөлгө алабыз. Ал биринчи түздөтөт, андан кийин 2 жумада бир контрольный прием деп коет. Ошого келип текшерилип турат, андан кийин 1 ай сайын келип текшерилип турат. Бул Атлантты түздөгөн кээ бир адамдарга бир жолку түздөөдөн жардам болушу мүмкүн, кээ бирлерде 2 же 3 жол түзөшүбүз мүмкүн. Бул дагы ар бир адамга өзүнчө индивидуальный. Анан Атлантты түздөө менен грыжа таптакыр жок болуп кетпейт. Бул көбүбүз туура эмес түшүнүп калышыбыз мүмкүн. Атлантты түздөп койсок эле грыжадан арылабыз деп. Жок, ошол грыжаны пайда кылып аткан себебинен арылабыз. Мисалы ошол омурткада кандай өзгөрүү болот, ошонун бардыгы биринчи омуртка менен байланыштуу болгондуктан ошол ооруларды козгогон себебинен арылабыз. Андан кийин эгер грыжасы бар болсо, бул чоңунун абалына жараша ошол көнүгүүлөрдү дайыма аткарып туруш керек, өзүнүн режимин сакташ керек. Өзү бардык үй шартында биз эмнени сунуштасак, ошонун баарын аткарып турса, сөзсүз түрдө бул оорудан арылса болот. Бирок баарына түшүнүктүү болсун, Атлант түздөлсө эле грыжа жок болуп кетпейт. Ал бул грыжанын бул канча миллиметр, кандай кайсыл жерде жайгашкан, ошонусуна да көз каранды. Саламатсыздарбы? Менин бир даалым көп ооруйт, остеохондроз бар. Эмне кылсам болот дейт. Бул биздин көрүүчүбүз жетишпей калган окшойт, жана айтып кеткендерге мүмкүн болсо да ар жолу айтып кетсеңиз. Негизи хондроз бул вирус же инфекция козгогон оору эмес болгондуктан, остеохондроздо биз ошо атлант омурткасынан остеохондрозго учурап калса, атлант омурткасын түздөйбүз, андан кийин сөзсүз түрдө массаждалат. Себеби остеохондрозго чалдыккан адамдардын баары денеси уюп, же болбосо жанагы эже айтып кеткендей бир колу көтөрүлбөй, ушундай белгилер болушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи атлантты түздөө, андан кийинки массаждар, анан көнүгүүлөр үйдө жасаган. Бирок дагы бир жолу айта кетейин, бул дагы текшерип көргөндөн кийин гана толук мүмкүн болот. Мүмкүн ал адамдын бул нерселерге каршы көрсөтмөлөрү да болушу мүмкүн. Ошондуктан сөз консультацияга келип, андан кийин гана чечим кабыл алсак болот. Дагы бир эмес билдирүү, хондрозду түрлүү массаж сиздерге жасата берсе болобу дейт. Массаждын дагы түрү бар, ошондой эле массажды жасаган адамдардын да түрү бар да. Массаж десе эле баарыбыз ойлойбуз денесин сылап сыйпап коюу. Массаж бул сөзсүз түрдө дарылоочу массаж болуш керек. Анан чекиттик массаж эң бул эффективдүү чекиттик массаж, дененин ар бир чекитине жасалган массаж. Ар бир эле эгер жакшы жасаган массажист болсо, жасатса болот. Ошондой эле массажга анын башка оорулары болбош керек. Мисалы массаждын каршы көрсөтмөлөрү бар оорулар болбош керек. Ошондой эле сөзсүз түрдө бул дарылоо массажын алыш керек. Массаж кылып жатканда ошол мисалы үчүн бир дененин бир бөлүгүнө массаж жасап жатсак, ал жак мындай ооруп жатса, массаж кылып аткандачы кол тийгизбей ооруп жатса, анда ошол жерде туз уюп калган, ошол жерде кандайдыр бир оору бар деп айтышат да. Бул бир эле хондроз оорусунан эмес, бир эле грыжадан эмес, бул денеде ар кандай бул шишиктер болуп калышы мүмкүн, же болбосо бир жаракаттан кийинки бир пайда болгон нерселер болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн массажды жасоодо дагы толук бейтапты текшериш керек. Кээде болот денесиндеги бир шишиктер пайда болуп калат, жана жировик деп коебуз, липома, ошондой нерселер болуп калат. Аларга массаж жасаганга болбойт. Дагы бир эмес билдирүү, саламатсызбы? Кифозду түздөсө болобу дейт. Кифозду түздөөсө болот. Бул кифоздун сколиоздон айырмачылыгы, бул кайсыл жаш куракта болсун, бул жакшы жыйынтыкка жетсек болот да. Себеби биздин омурткабыз 50 жашта болобузбу, 20 жашта болобузбу, артка жана астыга ийилген жөндөмдүүлүгү бар. Ошондуктан кифозду кайсыл жашта болсо дагы толук ордуна келтирүүгө болот. Ошондо кифоз менен сколиоздун айырмасы ошондой экен, э? Кифоз деген ошо бүкүрлүк, бул кайсыл жашта болбосун ага жардам бере алабыз. Сколиоз деген бул омуртканын бир тараптуу же болбосо S-образный деп коет, эки тарапка тең кыйшайышы болушу мүмкүн. Бул сколиоздун канчанчы стадиясы, ошого жараша өзгөрүү болот денеде. Мисалы көбүнчө бул 20 жаш, 25 жашка чейинки кайрылгандарда жакшы жыйынтыкка жетсек болот. Ал эми жашы бир аз өтүп калгандар, жашы бир аз улгайып калгандар сколиоздон айрылса болобу?
Жашы улгайып калгандарга дагы бул өзгөрүү болот денесинде, бирок толук эле түрдө түзөлүп кетпейт. Бирок сколиоз көп убакыт денеде жүргөн убакта башка ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Ошол башка пайда кылган ооруларынан арылтсак болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге СМС билдирүү гана кетириңиздер, чалбаңыздар. Эфир аркылуу бул жерде СМС билдирүүлөрдү гана ала алабыз. Ал үчүн 0775 74 09 90 номерине гана СМС билдирүү кетириңиз. Бул жерде дагы бир СМС билдирүү келди. Саламатсыздарбы? Жашым 20да, кыймылым кичине азыраак, хондрозум бар. Эгерде спорт менен машыксам, баары оңолобу дейт. Спорт менен машыккан бул туура нерсе, бул организмге туура таасирин тийгизе турган нерсе. Бирок ошондой эле хондроз оорусу бар болсо, булчуңдарын бошотпосо, булчуңдарында кан айланууну жакшыртпаса, спорт менен машыгуунун дагы таасири азыраак болуп калат. Ошондой эле бул спорттун оор түрү дагы бул туура эмес таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул омуртка аралык дисктерде өзгөрүү болгон учурда оор көтөрүү, мисалы спорт залдагы жана оор көтөрүү, туура эмес кыймылдарды жасоо, бул инструктордун көзөмөлү жок, өз алдынча жасоо дагы бул башка ооруга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө ошо билген адистер менен байланышып жасаганы туура деп ойлойм. Грыжаны дарылап айыктырса болобу дейт. Грыжа бул башка оорулардан айырмачылыгы, бул дисктен чыгып калган нерсе. Муну оңой эле бир аз убакытта эле айыктырып жок кылуу мүмкүн эмес. Бул грыжаны жана айткандай эле себебин жок кылышыбыз керек. Мисалы, бел омурткабызда грыжа болуп атса, белибизде эле ошол оору менен эле күрөшө бербестен, ошону пайда кылган нерсени жок кылышыбыз керек. Башка омуртка тутумунда да грыжа пайда болбош үчүн. Ошондой эле грыжа бат эле кетип калчу нерсе эмес. Муну кичинеден размерин кичирейтсе болот. Менде белде 3 жерде грыжа бар дейт. Кандай, балким ушу кантип дарылайм, кандай дарылоо кандай болот деп суроо бергиси келсе керек. 3 жерде бар. Атлант ден соолук борборуна келиңиздер. Ошол сиздин абалыңызга жараша анан биз сунуштарды айтабыз. Бизде жаңы кошулган теле көрүүчүлөрүбүз да бар окшойт. Өзүңүздүн адрести айтып койсоңуздар. Дарегибизде ошо кайсыл жакка барып сизди таба алат? Биздин дарегибиз Бишкек шаары, Үмөталиев 124 көчөсү, Атлант ден соолук борбору. Биздин борбор ушу Бишкек шаарында эле жайгашкан, башка филиалдарыбыз жок. Ушул дарек боюнча эле келсеңиздер болот. Анан кийин сиздердин Атлант түздөөчү борборуңуздар башка Атлант түздөөчү борбордон эмнеси менен айырмаланат? Биздин айырмачылык бул Атлантты түздөгөндөн кийин 1 жыл убагында текшерип турушубуз керек. Себеби жана айткандай, ар бир бейтаптын абалы, анын булчуңунун абалы ошондон да бул көз каранды. Анан комплексти дарылоо деп атайбыз. Бул комплексти дарылоо дегенде бир эле ушул оорунун белгиси менен эмес, анын симптомдору менен дагы, анан башка оорулардын алдын алуу иретинде дагы жанагындай көнүгүүлөр, массаждар, туура тамактануу, ошол сыяктуу биздин комплекстүү лечениябыз бар. Ошонусу менен айырмаланат. Оорулуу болуп, ооруп жаткан адамдар негизи үйгө надам деп коет го. Чакырып дарыланса болобу, же болбосо сөзсүз түрдө ошол Атлант дарылоочу борборго барып массаж жасата алабы? Эмелерге барасыздарбы, айыл аймактарга барып? Биз 1 жылда 1 жолу барабыз. Бул Караколго барганбыз. Башка жактарга да барабыз деген пландарыбыз бар. Бирок аны дагы ошо жумуш менен байланыштырып көрүп, анан эгер бара турган болсок, алдын ала ошондой айтабыз. Бул жакта да бир теле көрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Кандайсыздар, эпилепсияны айыктырса болобу дейт? Эпилепсияны бул Атлантты түздөө менен эпилепсияга жардам берсек болот. Бирок биз кайсыл оору болбосун аны толук түрдө айыктырабыз деп эч кандай кепилдик бере албайбыз. Эпилепсиянын козгогон нерселери бар, мисалы, анан бул жаш курагынан дагы айырмаланат. Ошондой эле башка организмде да өнөкөт оорулар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул эпилепсияга болгон адамдарга кан айлануусун жакшыртуу менен гана жардам бере алабыз. Эфир абдан кызыктуу болуп жатат. Теле көрүүчүлөрдөн абдан байма-бай суроолор келип жатат да. Саламатсызбы, остеохондрозду кантип лечение кыласыздар дейт, мындай кененирээк айтып берсеңиз дейт.
Биздин борбордо эч кандай медикаментозный лечение колдонулбайт. Бул жерде ошол атлантты түздөө, остеохондрозду пайда кылган нерсе. Андан кийин булчуңдарга массаж жасоо, ошондой эле жана көнүгүүлөр биздин лечениябыз ушул нерсе. Бул организмге эч кандай зыянын алып келбейт. Мисалы дары-дармектерден башка побочный эффекттери болушу мүмкүн. Бул нерселер эч кандай зыяндуулук алып келбейт. Көбүндө ушундай маселе жаралышы мүмкүн. Мисалы атлантты түздөгөндө булар кастоправпы же мануальный терапия кылышабы, же болбосо бир нерсе менен уруп согуп ушинтип жасайбы деген болушу мүмкүн. Бул аппараттын жардамы менен ошо омуртканы кармаган булчуңдарга жасалгандыктан бул организмге эч кандай зыянын алып келбейт. Атлантты түздөгөндөн кийин башка оорулар пайда болушу мүмкүн эмес. Анан кийин дагы бул жакта бир калоо тилек келиптир. Саламатсыздарбы? Таң нурунун ишине ийгилик каалайм. Токтогулдан өзүнүн ишин жакшы билген адис дейт. Чоң рахмат, сизге да ден соолук каалайбыз. Кастоправка хондрозго барса болобу дейт. Кастоправ деген түшүнүк биздин Кыргызстанда негизи медициналык билими жок адамдардын көп менин кездештирген кастоправдар ушундай. Мисалы медициналык билими жок адамдар. Анан медициналык билими жок адамдарга биз ден соолугубузду ишенбешибиз керек эч качан. Толук көзөмөлдөп, толук текшерүүдөн өткөндөн кийин гана дарылоону баштаган туура да. Анан кастоправдарды мен сунуштабайм. Бул жерде мисалы кандайдыр бир авариядан же бир кокустуктан травма алып калганда кээде ушундай остеохондроз оорулар келип чыгабы деген да суроо болуп атат да. Бул хондроз менен жүргөн адамдарда, мисалы травмадан кийин, катуу бир жаракаттан кийин грыжа келип чыгышы мүмкүн, бирок травмадан остеохондроз келип чыкпайт. Келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто атлант түздөчү адис Таңнуру Турганбаева болду. Биз азыр сиз менен коштошуп, ишиңизге ийгилик айтып кетели.